Икигай диетасы. Дүйнөнүн супер кылымгерлери эмне ичип жешет? Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык күтүлгөн өмүр сүрүү курагы боюнча Япония алдыда. Эркектер үчүн 85 жаш, аялдар үчүн 87,3 жаш орточо өмүр узактыгы болуп саналат. Япония дүйнө жүзүндө кылым карыткан адамдардын саны боюнча да бийик коэффициентке ээ. 2016 жылдын сентябрь айындагы маалыматка ылайык ар бир миллион адамдын 520дан ашыгы япониялыктар. Төмөндөгү графикте Япония, анын Окинава провинциясы, Швеция жана АКШдагы өмүр сүрүү курагы берилип, мындай жыйынтык чыгат. Жалпысынан Япониядагы өмүр сүрүү курагы жогору болгону менен окинавалыктар алардан да алдыда. Япониянын Окинава аймагы Экинчи дүйнөлүк согуштун запкысын тартып каарын көрдү. Согуш талаасындагы конфликт гана эмес, бул аймактын тургундары ачкачылыктын, жокчулуктун азабын тартышты. Согуш аяктагандан кийин деле 1940-1950 жылдары орточо өмүр сүрүү курагы анча бийик эмес эле. Окинавалыктар ал кыйроодон эсине келгенден кийин өлкөдөгү эң узак өмүр сүргөндөрдөн болуп калышты. Япондордун узак жашашынын сыры эмнеде болду экен? Узак өмүр сүрүү боюнча Окинаванын эмне артыкчылыгы бар? Эксперттер бир гана нерсени баса белгилешет. Окинава Япониядагы поезд каттабаган жападан жалгыз провинция. Жашоочулар автоунаа айдабаган учурда жөө басышат, же велосипед тээп жүрүшөт. Күнүнө 10 граммдан аз туз жеш керек деген Япониянын мамлекеттик сунушун аркалаган жападан жалгыз провинция. Сыйкырдуу Окинава диетасы. Окинавада жүрөк оорудан каза тапкан адамдардын саны аз. Алар карманган диетадан улам болушу толук ыктымал. Тамак аш боюнча дүйнөлүк отурумдарда Окинава диетасынын сөз болушу бекеринен эмес. Окинавадагы диета тууралуу так жана кенен маалыматты Рюкюс университетинен кардиолог Макото Судзукинин изилдөөлөрүнөн алса болот. Ал 1970 жылдан бери тамактануу жана Окинавадагы карылык, узак жашоо боюнча 700дөн ашуун илимий макалаларын жарыялады. Бретти Уилкокс жана Крейт Уилкокс Макото Судзукинин илим изилдөө командасы менен бирге Окинава программасы деген аталыштагы китепти басып чыгарышты. Алар мындай тыянакка келишти. Жергиликтүү калк түрдүү тамак менен, өзгөчө жер жемиш менен азыктанышат. Кептин баары ар түрдүүлүктө окшойт. Кылым карыткан окинавалыктар 206 түр тамакты жегенин, анын катарында татымдар жана специялар бар. Орто эсеп менен күнүнө 18 түрдүү тамакты жешет. Биздин тез татым маданиятыбыздын, азыктануубуздун жакырлыгына караманча каршы келет. Алар күнүнө 5 жолу мөмө жемиш менен азыктанышат. Окинавалыктар күнүнө мөмө жемиштин 7 түрүн колдонушат. Дастуркондун үстү дүр-дүйүм тамакка толгондугун текшерүүнүн эң оңой жолу мен күнжеле, башкача айтканда асан өсөн кулагын жеп жатамбы деп ойлонушуң керек. Дастуркондогу кызыл калемпир, сабиз, шпинат, түстүү капуста, баклажан сыяктуулар түркүн түстү камсыз кылат. Жер жемиштер картошка, буурчак, тофу сыяктуу соя азыктары окинавалыктардын диетасы. Алардын күнүмдүк калориясынын 30%дан ашыгын жер жемиштер түзөт. Дан өсүмдүктөрү алардын диетасынын негизин түзөт. Япондор күнүгө ак күрүч жешет. Кээде камыр менен аралаштырып жешет. Окинавада негизги азык күрүч. Алар шекерди көп жешпейт. Жесе да камыш шекерин жешет. Камыш шекер талаасы менен огимини көздөй автоунаа менен келер элек. Накижин ак сарайында бирден бир стакан камыш шире ичкенбиз. Шире саткан киосктун жанында камыш шекеринин ракка каршы пайдасы жазылган экен. Ушул негизги диетадан тышкары окинавалыктар жумасына орточо эсеп менен 3 жолу балык жешет. Доңуздун этин көп колдонгон Япониянын башка аймактагыларынан айырмаланып, булар жумасына 1 же 2 эле жолу ал этти жешет. Андан тышкары Макото Судзукинин изилдөөлөрү төмөнгүнү белгилейт.
Окинавалыктар жалпысынан Япон калкынын башка бөлүгү колдонгон шекерди 3 эсе аз керектешет. Демек, алар таттуу менен шоколадка басым жасабайт. Алар жалпы япондуктар жеген туздун жарымын гана жешет. Окинавалыктар күнүнө 7 грамм туз, башкалары орто эсеп менен 12 грамм туз колдонот. Калориясы аз тамак жешет. Бир күндүк калория 1,1785 түзөт. Башка аймактагы япондор 2,68 кал тамак жешет. Чындыгында төмөн калориялуу тамак 5 көк аймакта адаттагы эле көрүнүш. Хара хачибу. Биринчи бөлүмдө белгиленген 80% эреже же япончо хара хачибу деп аталган түшүнүккө кайрылабыз. Аны аткаруу оңой. Сен орто деңгээлде тойгонуңду байкаганда дагы бир аз жесем болот эле дегенде эле жегенди токтот. Хара хачибу деген түшүнүктү ишке ашыруу үчүн десерттен баш тарт, же порциясын азайт. Идеясы тамак жеп бүткөндө чала тоит болуп ордуңдан тур. Ошондуктан батышка караганда Японияда порциянын көлөмү кичирээк болот. Тамак закуска, негизги тамак жана десерт болуп берилбейт. Анын ордуна кичинекей тарелкаларга баардыгы салынып, бир эле учурда дасторконго коюлат. Бир тарелкада күрүч, экинчисинде жер жемиш, бир табакта мизо сорпосу, закускасы коюлат. Тамакты көптөгөн кичинекей тарелкага салып бергенде, тамакты аз жегенге оңой болот. Бул бөлүмдүн башында айтылгандай түрдүү тамак жегенге жол берет. Харахачи бул байыртадан келе жаткан практика. 20-кылымдагы зен буддизми боюнча китепте 3/2 гана жеш керектигин сунуштайт. Жегин келген порциядан азыраак жеген көрүнүш чыгыштагы буддист храмдарында кадыресе нерсе. Буддизм калорияны чектөөнүн пайдасын 9 кылым мурун эле тааныгандыгынан балким ушундай. Узак жашаш үчүн аз жеш керекпи? Бул идея көпчүлүктүн бүйүрүн кызыктырбайт. Туура тамактануу менен, албетте, биздин организмибиз сурагандан азыраак калориялуу тамак жесе, узак жашоо камсыздалышы мүмкүн. Азыраак калориялуу тамак жеп, чың ден соолукта болуунун ачкычы азыктандыргыч баалуулугу бийик тамак менен азыктанып, калориясы күчтүү, бирок азыктандыргыч баалуулугу төмөн тамактардан баш тартуу керек. Биз талкуулап жаткан калорияны чектөө өмүрүңө өмүр кошуунун натыйжалуу жолу. Эгерде организм дайыма жетишээрлик же ашыгы менен калорияны алса, ал ыкшоо тартып, карылыкка эрте моюн суна баштайт. Болгон энергиясын тамак сиңирүүгө жумшайт. Калория чектөөнүн дагы бир пайдасы. Организмдеги инсулин өсүш фактор деңгээлин азайтат. Бул улгаюу процессинин маанилүү роль ойноочу протеини. Кандагы бул протеиндин ашыкча болушунан улам адамзат жана жан жаныбарлар картаят. Калория чектөө адам баласынын өмүрүн узартабы жокпу белгисиз. Бирок изилдөөлөргө таянсак, чени менен калорияны чектөө тийиштүү азыктануу аркылуу семирүүнүн, экинчи типтеги диабеттин, сезгенүүнүн, гипертониянын, жүрөк ооруларынын алдын алса болот жана шишик ооруларына кабылуунун коркунучтуу факторлорун азайтса болот. 80% эреже же чалатоит эрежесинен дагы башка жолу жумасына 1 же 2 жолу орозо кармоо. 5-2 диетасы жумасына 2 жолу 500дөн төмөн калория менен азыктанып, орозо кармоо жана калган күндөрү кадимкидей тамактануу. Анын башка пайдаларынын ичинен орозо кармоо тамак сиңирүү системасын тазалап, анын эс алышына жардам берет. Окинава диетасындагы 15 табигый антиоксиданттар. Антиоксиданттар клеткалардагы кычкылдануу процессин жайлатуучу молекулалар. Алар картаюуну күчөтүүчү эркин радикалдарды нейтралдаштырат. Көк чайдын антиоксиданттык күчү, мисалы, баарыбызга белгилүү. Ал тууралуу кийинчерээк кенен сөз кылабыз. Төмөндөгү 15 тамак антиоксидантка бай. Окинавалыктар бул тамактарды күнүгө жегендиктен алардын жашоо ийкемдүүлүгүнүн негизги ачкычы болуп эсептелет. Тофу, мизо, тунец балыгы, савис, гоя, ачкыл коон, комбо, деңиз балыры, капуста,
нори, деңиз балыры, пияз, соя тамыры, хечима, бадыранга окшош ашкабак, соя буурчагы, сууга бышырылган же чийки, таттуу картошка, калемпир, санпинча, жасмин чайы. Санпинча Окинавада өкүм сүрүүчү шире. Окинавалыктар көк чай менен жасмин гүлүнүн аралашмасы болгон санпинчаны башка чайга караганда көбүрөөк ичишет. Батышта Кытайдан келген жасмин чай ичилет. 1988 жылы Окинавадагы Илим жана технология институтунда Хирокосо тарабынан жүргүзүлгөн иликтөөдө жасмин чайы кандагы холестериндин деңгээлин азайтаары айтылган. Санпинча Окинавада ар түрдүү формада табылат. Ал жада калса соода-саттык автоматтары да бар. Көк чайдын антиоксиданттык пайдаларынан тышкары, ал төмөнкүлөрдү камтыган жасминдин пайдасы менен да мактана алат. Инфаркт коркунучун азайтат, иммунитетти көтөрөт, стрессти азайтууга жардам берет, холестеринди азайтат. Окинавалыктар күнүнө орто эсеп менен санпинчадан 3 чыны ичишет. Батышта дал ушундай аралашманы табуу кыйын. Бирок анын ордуна жасмин чайын же жогорку сорттогу көк чайды ичсе болот. Көк чайдын сыры. Илгертен бери көк чайдын дарылык касиети айтылып келген. Акыркы изилдөөлөр анын пайдасын тастыктап, бул байыркы өсүмдүктү көп ичкен адамдардын өмүрү узун болооруна кепилдик беришүүдө. Жер каймактагандан бери Кытайда колдонулуп келген көк чай дүйнөнүн башка бөлүгүнө аз кылымдар мурун эле жетти. Башка чайлардан айырмаланып ачкылдантпастан, абага кургатылгандыктан ал майдалангандан кийин да активдүү элементтери сакталып калат. Ден соолукка мындай пайдалары бар. Холестеринди көзөмөлдөйт, кандагы глюкозанын деңгээлин азайтат, кандын айланышын жакшыртат, сасык тумоого каршы коргонуу, С витамини, сөөктүн чымыр болушуна жакшы, айрым бактериялык инфекциялардан коргойт, ультрафиолет коркунучунан коргойт, тазалоочу жана ишти алуучу таасири бар. Курамында полифенолу көп акчай картаюуга каршы натыйжалуу болушу мүмкүн. Чындыгында ал дүйнө жүзүндө антиоксиданттык күчү жогору табигый өндүрүм болуп эсептелет. Бир чыны акчай 10 стакан апельсин согундай шире берет. Кыскасы, күнүгө көк чай же ак чай ичүү организмдеги эркен радикалдарды азайтып, жашарууга жардам берет. Күчтүү сикуваза. Сикуваза Окинавадагы цитрус мөмөсү. Огими Япония боюнча ал мөмөнү өндүрүү жагынан алдыга эч кимди чыгарбайт. Ал мөмө абдан кычкыл келет. Сикуваза ширесин суу менен аралаштырмайын ичүүгө мүмкүн эмес. Анын даамы лимон менен мандариндикиндей. Сикуваза антиоксидантка бай флавоноид, нобилетинден турат. Бардык цитрус мөмөлөрү грейпфрут, апельсин, лимон, нобилетинге бай. Бирок Окинавадагы сикуваза апельсинге окшош. Нобилетинди колдонуу аркылуу артериосклероз, рак, экинчи типтеги диабет жана семирүүдөн сактанса болоору тастыкталган. Сикуваза С, Б1 витаминдери, бета-каротин жана башка минералдарды камтыйт. Аны тамакка өзгөчө даам кошуу максатында колдонушат жана андан шире жасашат. Биз иликтөө жүргүзүп жатканда шаардагы чоң ата жана чоң энелерден туулган күн кечелеринде бизге сикувазадан жасалган торт беришкен. Батыштыктар үчүн антиоксиданттык эрежелер. 2010 жылы Улуу Британиянын бир гезети картаюуга каршы эксперттер тарабынан сунушталган тамактардын тизмесин жарыялады. Алардын ичинде батышта табыла тургандары төмөндөгүлөр. Жер жемиштер, брокколи жана мангольд. Алардын курамында суу, минералдар жана була бар. Лосёс, скумбрия, тунец жана сардин сыяктуу майлуу балыктар. Алардын майында антиоксидант бар. Цитрус, колпунай, абрикос сыяктуу мөмө жемиштер. Алар витаминге бай жана организмдеги уулуу заттарды айдайт. Кара моюл жана годжи. Алар фотохимикаттуу оксиданттар.
Кургатылган жемиштер, алар витаминге, антиоксидантка бай жана күч кубат берет. Сулуу жана буудай сыяктуу дан өсүмдүктөрү, алар да минералга бай жана күч кубат берет. Зайтун майы, анын антиоксиданттык натыйжасы териден билинет. Кызыл шарап чеги менен, ал антиоксидант жана кан тамырларды кеңейтүүчү касиетке ээ. Жай баракат кыймылдоо менен узак жашоо. Сергек жана узак жашоону камсыз кылган чыгыштын көнүгүүлөрү. Эң узак жашагандар көп көнүгүүлөрдү аткаргандар эмес, көп кыймылдуу адамдар экендигин көк аймактагы иликтөөчүлөр сунуштайт. Кылым карыткандардын айылы Огимиге барганыбызда 80-90дон ашкан адамдар абдан кыймылдуу келерин көрдүк. Алар терезеден карап, үйдө гезит окуп отурушпайт. Огиминин жашоочулары көп басышып, коңшулары менен караоке ырдашып, эртең менен эрте турушат. Эрте мененки тамагын ичээри менен жада калса ага чейин тышка чыгып отой башташат. Алар атайы гимнастика кылып, же көнүгүү аткарышпайт, бирок күнүмдүк жашоосунда жаны тынбаган кыймылда болушат. Биз шаарда жашагандыктан күнүгө кадимкидей кыймылдап, сак-саламат жүрүү бизге кыйын болушу мүмкүн. Бул учурда ден соолукка пайдалуу экендиги кылымдардан бери далилденген көнүгүүлөрдү кылсак болот. Отургучтан ордуңдан тургандай эле оңой. Сен жарым саат отургандан кийин зат алмашуу 90% жайлайт. Артериядагы жаман майды булчуңга айдоочу ферменттер да жайлайт. Ал жаман май булчуңда жок болмок. 2 сааттан кийин холестерин 20% төмөндөйт. 5 мүнөткө болсо да ордуңдан козголуу бардыгын кайра баштан баштатмак. Баары жөнөкөй, абдан жөнөкөй, дейт Гавин Брэдли. Брэдли бул маселе боюнча мыкты эксперт. Кечке кыймылсыз отура берүү ден соолукка канчалык зыян экендигин элге жеткирүүгө арналган эл аралык уюмдун мүдүрү. Чыгыштагы дене, акыл жана рухту баланста кармоо тартиби батышта да популярдуу болуп калган. Бул тартип илгертен бери ден соолукту чыңдоо үчүн колдонулуп келет. Индиядан чыккан, бирок Японияда да популярдуу деп саналган йога, Кытайдагы кигон жана тайчи башка дисциплиналардын ичинен дене менен акылдын ортосундагы гармонияны табууну көздөйт. Дүйнөгө күч кубат, рахат жана бейкапар кароого анын жардамы тиет. Алар адамдын жаштыгын сактайт деп айтылат. Аны илим да тастыктады. Анча күч келтирбеген көнүгүүлөрдүн ден соолукка пайдасы чоң. Улгайган адамдар үчүн ылайыктуу. Баарынан да тайчи остеопороз жана Паркинсон оорусунун өөрчүшүн жайлатат. Кан айланууну, булчуң тонусун жана ийкемдүүлүктү жакшыртат. Эмоционалдык маанайга тийгизген таасири да чоң. Стресске жана депрессияга каршы калканч болуп берет. Күнүгө 1 саатка машыгуу же марафондо чуркоонун кажети жок. Япониядагы 100 жашарлар көрсөткөндөй, күнүгө бирден кыймыл кошуп туруу керек. Чыгыш тартиптерин адатка айлантуу абдан жакшы чечим. Дагы кошумча пайдасы бардыгынын жакшы белгиленген кадамдары бар. 4-бөлүмдө таанышкандай айкын эрежелер менен тартип агымга кирүүнүн мыкты жолу. Ал тартиптердин айрымдарын жактырбасаңар, силерди кыймылдата турган жана силерге жаккан нерсени тандап алсаңар болот. Кийинки барактарда сергек жана узак жашоону камсыздай турган тажрыйбаларга кайрылабыз. Бирок алгач күндү жалгыз япон көнүгүүсүнөн баштаганыбыз оң. Радио Таисо. Эртең мененки керлип чоюлуу 2 дүйнөлүк согушка чейин эле аткарылып келген. Радио деп аталып калышынын себеби ар бир аткаруучу көнүгүүгө инструкция радио аркылуу берилгендиктен улам болгондур. Бирок азыркы күндө телеканалды же интернеттеги видеону жандырып коюп, ар бир кыймылды ирэти менен аткарышат. Радио Таисону аткаруунун негизги максаты катышуучулардын биримдик духун көтөрүү. Көнүгүүлөр дайыма тайпа менен. Мектепте сабак башталганга чейин, иш ордунда болсо иш башталганга чейин аткарылат. Япондордун 30% ар күнү эртең менен бир азга аткаруучу көнүгүү кыларын статистика көрсөтөт. Бирок биз баарлашкан адамдардын дээрлик бардыгынын ушундай окшоштугу бар болчу.
Биз барган камкордук үйүнүн жашоочулары күнүнө жок дегенде 5 мүнөт аткарышчу. Айрымдары көнүгүүнү коляскада отуруп алып аткарышчу. Бир күнү биз да алар менен чогуу көнүгүү аткарып, күн бою сергек жүрдүк. Көнүгүүлөрдү тайпа менен аткарып жатканда ал спорт талаасында же чоң залдарда катуу сүйлөгүчтүн жардамы менен жасалат. Көнүгүүлөрдү аткарганга 5 же 10 эле мүнөт кетет. Бардык көнүгүүнү же айрымдарын эле аткарасыңбы, ошого жараша убакыт сарпталат. Ал көнүгүүлөр динамикалуу чоюлганга жана муундардын чыйрактыгына арналат. Радио Таисо көнүгүүлөрүнүн бири колдоруңду башынан өйдө көтөрүп, тегерете алып келип бириктиресиң. Бул денени ойготуунун жолу. Жеңил кыймыл мүмкүн болушунча көп муундарды машыктырууга багытталат. Бул жөнөкөй сезилиши мүмкүн. Бирок азыркы жашоодо биз бир күндө колубузду кулагыбыздан өйдө көтөрбөй калабыз. Биздин колдорубуз компьютер жана телефон колдонуп жатканда, китеп окуп жатканда ылдый болуп турарын ойлон. Сейрек учурда буфетте же шкафта бир нерсеге жетпей жатканда колдорубузду башыбыздан өйдө көтөрөбүз. Биздин ата-бабабыз аны дайыма бактан бир нерсе терип жатканда кылчу. Радио Таисо дененин негизги кыймылын машыктырууга жардам берет. Радио Таисо көнүгүүлөрүнүн жөнөкөй версиясы 5 мүнөт. Йога. Японияда жана батышта популярдуу йога баарынын колунан келет. Позалардын айрымдары жада калса боюнда бар аялдарга, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга да ылайыкталган. Индияда жер каймактагандан бери жаралган йога менталдык жана физикалык элементтерди бириктирүү үчүн аткарылып келет. Йога сөзү санскрит тилинен йоке деген сөздөн алынган. Ал жүк сүйрөөчү жаныбарларды бири-бирине жана алар сүйрөй турган арабага байлоочу туташтыргыч дегенди билдирет. Йога дене менен акылды ушундай эле жол аркылуу байланыштырууга аракеттенет. Ал сергек жашоо стилине бизди курчап турган дүйнө менен гармонияга алып барат. Йоганын негизги максаттары: бизди табиятыбызга жакындатуу, менталдык жана физикалык жактан тазалануу, укмуш, сонун нерсеге жакындатуу. Йоганын стилдери. Бардыгы бирдей максатты көздөгөнү менен йоганын түрлөрү көп. Алар каада салтка жана кайсы тексттен алынгандыгына жараша айырмаланышат. Алардын негизги айырмачылыгы чеберлер айткандай мыкты мендин туу чокусуна алып барчу жолдо жатат. Жнана йога, даанышмандык йогасы, дисциплина жана менталдык өсүштү издөө. Карма йога өзүнүн жана жамааттын пайдасына чечүүчү аракеттер, тапшырма, адаттарга багытталат. Бхакти йога, укмуш, сонундукка берилүү. Мантра йога, релаксация абалына жетишүү үчүн мантраларды жатка айтууга багытталат. Кундалини йога, каалаган менталдык абалга жетишүү үчүн түрдүү кадамдарды айкалыштыруу. Раджа йога, падыша жолу деген ат менен белгилүү, өзүң жана башкалар менен биримдикке жетишүүгө арналган кадамдарды камтыйт. Хатха йога, батышта жана Японияда кеңири таралган йоганын түрү. Асана, башкача айтканда, тең салмакты сактоого арналган позалар менен мүнөздөлөт. Кантип күн менен саламдашуу керек? Күн менен саламдашуу хатха йогадагы негизги көнүгүү. Аны кылыш үчүн төмөндөгү 12 негизги кыймылды кылышыңыз керек. Биринчи, буттарыңды бириктирип, түз турасың, бирок булчуңдарды бош кой, демиңди чыгар. Экинчи, алакандарыңды бириктирип, көкүрөк тушуңа кой. Ушул позицияда колдоруңду башыңдан өйдө көтөргөн убакта дем ал да артты көздөй ийил. Үчүнчү, жерге колуңдун алаканы тийгенче, алдыны көздөй эңкейип дем чыгар, тизелериңди бүкпө. Төртүнчү, бутуңдун баш бармактары полдун тактасына тийгидей кылып артка чой. Бешинчи, берки бутуңду да артка алып барып, буттарыңды жана колдоруңду түз кармап, демиңди чыгарба. Алтынчы, демиңди чыгарганда колуңду бүгүп, көкүрөгүңдү жерге тийгиз да андан кийин артка чоюп,
тизелериңди жерге эркин кой. 7. Колдоруңду түздөп, белиңди өйдө көтөр. Колуң менен бутуң жерде болот. Дем ал. 8. Колу бутуң жерде болсун. Колу бутуң түз болуп, денең тескери 5 болгончо белиңди көтөр. Дем чыгар. 9. Мурда артка чойгон бутуңду алдыга алып кел да, тизең менен бут кетменин башыңдын астында, эки колуңдун ортосунда болгудай кылып, бутуңду ий. Дем ал. 10. Арткы бутуңду алдыга алып келип түздөгөнчө дем чыгар. Колдоруң жерге тийип турсун. 11. Алакандарыңды тийгизген боюнча башыңдан өйдө көтөр. Артка бир аз ийил. Дем ал. 12. Колдоруңду ылдый түшүрүп, баштапкы позицияга алып кел да, дем чыгар. Жаңы эле күн менен саламдаштыңар. Эми жаңы жомоктогудай күнүңөрдү баштай бергиле. Тайчи. Тайчи Чуан же Тайчи Куан деген ат менен белгилүү тайчи Кытайдын аскерий искусствосу. Ал жүздөгөн жыл мурда буддизм жана Конфуций окууларына чейин эле пайда болгон. Ал Японияда абдан популярдуу. Кытай каада салтына ылайык тайчи дао мастери жана согуштук искусствонун чебери Жаң Санфенг тарабынан жаралган. Ал эми 19-кылымда дүйнөнүн башка бөлүгүнө Ян Лучан тараткан. Тайчи башында нейжия же ички согуштук искусство болгон. Анын негизги максаты өздүк өсүш болгон. Өзүн өзү коргоого багытталган эле. Ал мүмкүн болушунча аз күч колдонуп, ылдамдыкка таянып, каршысындагы адамды жеңүүнү үйрөтөт. Тайчи дене жана акылды айыктыруучу каражат катары каралса да, көбүнчө ден соолукту жана жан дүйнөнү, ички тынчтыкты чыңдоого колдонула берет. Жарандарды активдүү болууга үндөө үчүн Кытай мамлекети аны көнүгүү катары жайылтты. Ал баштапкы согуштук маанисин жоготту. Анын ордуна бардыгына жеткиликтүү сергек жашоонун кут булагы болуп калды. Тайчи стилдери. Тайчи мектептери жана стилдери ого эле көп. Төмөндөгүлөрү эң мыктылары. Чен стили. Жай кыймыл менен ыкчам кыймылдар алмак-салмак аткарылат. Ян стили. Абдан кеңири таралган түрү. Жай, суудай куюлган кыймылдар менен мүнөздөлөт. Ву стили. Аз, жай, ойлонуштурулган кыймылдар. Хао стили. Ички кыймылдарга багытталат. Тышкы кыймылды микроскоп менен байкаса болот. Жада калса Кытайда да абдан аз колдонулган түрү. Айырмачылыктарына карабастан, бул стилдер бирдей максатты алдыга коет. Кыймылсыз туруп кыймылды башкаруу, ыкчамдык менен күчкө туруштук берүү, экинчи кыймылдап, биринчи аяктоо, өзүңдү жана каршылашыңды таануу. Тайчинин негизги 10 принциби. Ян Ченфу аттуу чебердин айтымында тайчини туура аткаруу 10 принципке таянат. Биринчи, башыңды бийик кармап, болгон энергияңды төбөңө жумша. Экинчи, көкүрөгүңдү тартып, далыңды түздө, денеңдин ылдыйкы бөлүгүнө жеңил болсун. Үчүнчү, бел жагыңды бош кой, денеңди башкаргыдай болсун. Төртүнчү, белиң салмак кандай таралып жатканын билип, оор жана жеңил нерсенин айырмачылыгын сезсин. Бешинчи, колдоруң эркин кыймылдагыдай жана энергиянын агымы таралгыдай кылып, ийиндериңди бош кой. Алтынчы, дененин күчүнүн да мээнин ыкчамдыгынын баасын бил. Жетинчи, денеңдин өйдөкү жана ылдыйкы бөлүгү бирдей кыймылдагыдай кылып, бир түргө келтир. Сегизинчи, акыл эс, дене жана дем алууну маш келтирүү, синхрондоштуруу үчүн ички жана сырткыны бир түргө келтир. Тогузунчу, кыймылдын агымын үзбө, агымды жана гармонияны башкар. Онунчу, кыймылдан кыймылсыздыкты изде. Кыймылдуу дене бейкапар акыл эске жетелейт, мээни тынчтандырат. Булуттарды тууроо. Тайчидеги абдан белгилүү кыймыл көнүгүүлөрү булуттардын төмөнкү түрлөрүн камтыйт.
ал булуттардай кол булга деп аталат. Мындай кадамдар: биринчи, алаканыңды жер каратып, колдоруңду алдыга сун. Экинчи, бактын сөңгөгүн кучактап жаткансып, алакандарыңды ички бетине карат. Үчүнчү, алаканыңды сыртты карат. Төртүнчү, сол колуңду өйдө көтөр, кайра борборго алып кел. Оң колуңду ылдый түшүр, кайра борборго алып кел. Бешинчи, денеңдин маңдайында топтун формасын чий. Алтынчы, сол алаканыңды өзүңдүн жүзүңө карат. Жетинчи, салмагыңды сол бутуңа сал да белиңден өйдөкү бөлүгү менен бир тарапка бурул. Көзүңдү колуңдун кыймылынан алба. Сегизинчи, сол колуңду белиңе кой да оң колуңду бет маңдайыңа алып кел. Тогузунчу, салмагыңды оң бутуңа сал. Онунчу, оң тарабыңа бурул. Көтөрүлгөн колуңдан көзүңдү алба. 11. Бул кыймылды салмак менен бирде оң, бирде сол бутуңа оодарып тур. Колдоруңдун гана позициясын өзгөртөсүң. 12. Колдоруңду кайрадан алдыга сун. Акырындан түшүрүп, баштапкы позициясына алып кел. Цигун. Чикун деген ат менен да белгилүү. Аталыш ци, жашоо күчү, энергия жана гун, иш дегенди туюнтат. Бул форма адамдын жашоо күчү менен иштейт дегенди билдирет. Салыштырмалуу жаш, жаңы болсо да өзгөчө азыркы аталышы менен цигун искусствосу менталдык жана физикалык эсенчиликти камсыздоону байыркы искусство даоинге негизделет. Бул ыкма 20-кылымдын башында машыгуу жана согуштук искусство боюнча докладтарда пайда боло баштаган. 1930-жылдарга чейин бейтапканаларда колдонула баштаган. Кытай мамлекети аны тайчидей кылып кийинчерээк жайылтты. Цигун кыймылсыз жана кыймылдуу көнүгүүлөрдөн турат. Турганда, отурганда жана эңкейген позицияда дем алууну жакшыртууга өбөлгө түзөт. Цигундун түрлөрү көп, бирок баардыгы жашоо күчүн күчтөндүрүп, кайра жаратууга багытталат. Кыймылдары адатта жай болгону менен практикасы интенсивдүү. Цигундун пайдасы. Көптөгөн эл аралык илимий изилдөөлөргө караганда цигундун да тайчи, йогада эле ден соолук үчүн пайдасы зор. Илимий изилдөө аркылуу такталган, өзгөчө айырмаланганы Сан-Франциско Цигун институтунун доктору Кеннет Мансиердин цигундун медицинада колдонулушу аттуу макаласында берилген. Мээдеги толкундун өзгөрүшү, жыныстык гормондордун жакшырган тең салмактуулугу, жүрөк туткагынан каза болгондордун санынын азайышы, гипертоник бейтаптарда кан басымдын төмөндөшү, сөөктүн тыгыздыгынын жакшырышы, кан айлануунун жакшырышы, картаюунун симптомдорун жайлатуу, организмдин функцияларынын тең салмагы жана натыйжалуулугу, мээге кандын жакшыраак жетиши, акыл-эс, дене байланышынын жакшырышы, жүрөктүн функциясынын жакшы иштеши, рак ооруларын дарылоодо кошумча таасирдин азайышы. Бул искусствону колдонуу аркылуу форманы гана сактоого мүмкүн болбостон, анын узак жашоого да жардамы тиет. Цигун практикасынын ыкмалары, методдору. Цигунду туура аткаруу үчүн жашоо энергиясынын бүт дене аркылуу агып өтүшүн унутпашыбыз керек. Аны кандайча башкаруу керектигин билишибиз абзел. Биринчи, тяоцен, денени башкаруу, туура позицияда туруу менен жерде бекем туруу маанилүү. Экинчи, тяоци, дем алууну башкаруу, жай, туруктуу, бейпил болгонго чейин. Үчүнчү, тяохсин, акыл-эсти башкаруу, эң татаал бөлүк, мээни чатышкан ойлордон тазалоо. Төртүнчү, тяучи, жашоо күчүн башкаруу, жогорудагы 3 элементти башкаруу аркылуу ал кадимкисиндей агышы керек. Бешинчи, тяучен, рухту башкаруу, рух, талаадагы күч жана негиз,
Тайджи Сегундун маңызында Янг Чживин Минг ушундайча баяндайт. Ушинтип бүт организм бир максатты көздөй, бир бүтүндүктө иштегенге даярданат. Цигундун 5 элементи. Цигундун мыкты көнүгүүлөрүнүн бири 5 элементти чагылдырган серия. Жер, суу, жыгач, металл жана от. Бул кыймылдардын мээнин жана органдын функциясын жакшыртуу үчүн анын сериясы энергиянын 5 агымынын тең салмагын көздөйт. Бул кыймылдарды аткаруунун бир топ түрү бар. Мындай учурда Барселонадагы Цигун институтунун профессору Мария Изабел Гарсия Монреалдын моделин аркалайбыз. Жер. Биринчи, буттарыңды эки ийниңе туштап, ачып тур. Экинчи, позицияны бекемдеш үчүн бут кетмениңди акырындан артты көздөй бур. Үчүнчү, ийниңди бош кой, колдоруңду да ылдый ташта, денеден бир аз арыраак болсун. Бул вутси, бекем позиция. Төртүнчү, дем алып жатканда колдоруңду алдыга көтөр, ийниңе катарлаш болгонго чейин алакандарың жер карасын. Бешинчи, буттарыңды бүккөндө дем чыгар, колдоруңду ылдый түшүр, ичиңдин тушуна келгенге чейин алакандарың ылдый караган калыпта. Алтынчы, ушундай позицияда бир нече секунд тур да дем алышыңа көз сал. Суу. Биринчи, жер позициясынан баштап чөк түшүп отургудай тизеңди бүк. Дем чыгарып жатканда көкүрөгүңдү түз карма. Экинчи, бел омурткаларын чоюу үчүн чычаңды ылдый бас. Үчүнчү, дем алганда жер позициясына кайтып тур. Төртүнчү, жалпысынан 3 жолу болгудай кылып, 2 жолу кайтала. Жыгач. Биринчи, жер позициясындагыдай башта. Алаканыңды өйдө каратып, колдоруңду 2 тарабыңа ач. Дем алганда колуң менен тегерек кыл да акырек тушуна келсин. Ийниңди бош кой. Алакандарың менен чыканактарың төмөн карагыдай кылып колдоруңду бур. Үчүнчү, дем чыгарганда кыймылды алмаштыр. Баштапкы позицияга келгенге чейин колдоруң менен ылдыйды көздөй тегерек жаса. Үчүнчү, жалпысынан 3 жолу болгудай кылып, 2 жолу кайтала. Металл. Биринчи, жер позициясынан баштап колдоруңду төш сөөккө жеткире көтөр. Экинчи, 4 дюйм, башкача айтканда 10 сантиметр боштук калтырып, 2 колуңду жакын алып кел. Манжаларыңды бош кой. Ортолору ачык болсун. Сырткы бети үстүн карасын. Үчүнчү, дем алганда колдоруңду ийиндин кеңдигинде алыстат. Төртүнчү, дем чыгарганда колдоруңду экинчи позициядагыдай жакындат. Бешинчи, жалпысынан 3 жолу болгудай кылып, 2 жолу кайтала. Колдоруңду өпкөңдүн тушуна алып келип жатканда энергияны байка. От. Биринчи, жер позициясынан баштап дем алганда колуңду жүрөк тушка алып кел. Бири экинчисинен бир аз өйдө болсун. Алакандарыңды бири-бирине карат. Экинчи, жүрөгүңдүн энергиясын сезүү үчүн колдоруңду айлант. Үчүнчү, белиңден өйдө бөлүгүн акырын солго бур. Толку боюңду бош кой. Билегиң жерге параллель болсун. Төртүнчү, алакандарыңды бири-бирин караткан боюнча колдоруңду алыстат. Бирөөсүн өйдө ийин тушуна, экинчисин ылдый курсагына алып кел. Бешинчи, белиңден өйдө бөлүгүн акырын оңго бур. Толку боюңду бош кой. Билегиң жерге параллель болсун. Алтынчы, дем чыгарганда колдоруңду кайрадан жүрөк тушка алып кел. Жетинчи, алакандарыңды бири-бирин караткан боюнча колдоруңду алыстат. Бирөөсүн өйдө ийин тушуңа, экинчисин ылдый курсагыңа алып кел. Серияны толуктоо, бүтүрүү.
Биринчи, жер позициясынан баштап колдоруңду ийин тушуна алып келгенче дем ал. Алакандарыңды бири-бирине карат. Экинчи, дем чыгарып жатканда колдоруңду эки тарабына түшүр. Баштапкы вуци позициясына келтир. Шиатсу, сиатсу. 20-кылымдын башында артрит оорусун дарылоо максатында Японияда жаралган сиатсу энергиянын агымына иштейт. Баш бармак менен алаканды басуу аркылуу ишке ашат. Чоюлуучу жана дем алуучу көнүгүүлөрдү айкалыштыруу менен дененин башка элементтеринин арасында тең салмакты камсыздайт. Даоин деген аталышы бар экендиги бир нерсени тууроо же нефрит ташында чегилип жазылган дегени мааниге ээ эмес. Эң негизгиси техника жана эмне кылынып жаткандыгында. Керилип чоюлуу жана бүрүшүү, башты ийүү жана көтөрүү, кадам жасоо, жатуу, эс алуу же туруу, басуу же акырындан кадам таштоо, кыйкыруу же дем алуу, бардыгы даоин боло берет. Гехонг. Жакшыраак дем ал, узагыраак жаша. Хюшен Шишу аттуу китеп батышта мыктылыкты өнүктүрүү боюнча 10 китеп катары белгилүү. Ал 13-кылымда эле пайда болуп, акыл эсти жана денени өстүрүү боюнча түрдүү булактардан алынган материалдардын топтомунан турат. Анда баарынан да 6-кылымда жашаган белгилүү Кытай догдуру, эссеист Сун Симяонун айткандары камтылган. Сун Симяо 6 дарылоочу добуш деп аталган техниканын жактоочусу. Ал техника кыймылды, дем алууну жана үн чыгарууну башкаруу. Анын максаты жан дүйнөнү тынч, бейпил абалга алып келүү. 6 добушка төмөнгүлөр кирет. Хо, терең үшкүрүк чыгаргандай ш деп айтылат. Боор менен байланыштуу. Хе, хер деп эстеп айтылат. Жүрөк менен байланыштуу. Си, сир деп жай дем чыгаруу менен айтылат. Өпкө менен байланыштуу. Чуй, чиви деп күч менен дем чыгаргандай айтылат. Бөйрөк менен байланыштуу. Хо, хо деп айтылат. Көк боор менен байланыштуу. Хи, ши деп айтылат. Бүт денени байланыштырат. Сун Симяонун жазганары жыл мезгилине ылайык жакшы жашоонун жолу кандайча болоорун айтып берет. Дем алуунун мааниси зор экендигин эскертет. Биз дем алып жатканда ар бир дарылоочу добуш менен дене мүчөсүн элестетип турабыз. Жазында көзүң тунук болуп, жыгачтын бооруңа жардамы болсун десең, ху деп дем ал. Жайында хеде, жүрөк менен от ордунда болсун. Күзүндө металл жыйнап, өпкөң нымдуу болсун десең, си деп дем ал. Бөйрөктөр үчүн чуй деп дем ал. Ички суунун тынчтанышын сезе бил. Бардык ысыкты жана кыжаалатты чыгарыш үчүн 3 кат жылыткыч хийге муктаж. Көк боор тамакты аш кылсын десең, 4 мезгил бою терең дем ал. Анан албетте, обу жок дем чыгара бербе. Өз кулагың сени укпасын. Эң мыктысы көнүгүү, түбөлүк жаштыгыңды сактайсың. Бул бөлүмдө берилген чыгыш каада салттары бир аз түшүнүксүз болушу мүмкүн. Эң негизги ой алардын бардыгы физикалык көнүгүүнү туура дем алуу менен айкалыштыра билүү. Бул эки компонент кыймыл жана дем алуу аң сезимибизди денеге тууралап алып келүүгө жардам берет. Мээбизге күнүмдүк кыжаалат кылган маселелер менен талаалап кетүүсүнө жол бербейт. Көпчүлүк учурда биз жетишээрлик дем алып албаганыбызды аңдай бербейбиз. Чыйрактык жана ваби-саби. Стресске жана кайгыга алдырбай жашоодогу кыйынчылыктарды кантип жеңсе болот? Чыйрактык деген эмне? Икигайы белгилүү болгон адамдардын окшош тарабы
эмне болсо да өтө дилгирлик менен максатын издейт. Алар кандай гана тоскоолдуктар биринин артынан бири келбесин эч качан жеңилип бербейт. Биз чыйрактык тууралуу кеп кылып жатабыз. Бул психологдордун арасындагы абдан таасирдүү түшүнүк. Чыйрактык бул ишти көкпеттик менен уланта берүү жөндөм эмес. Ал жашоодогу чукул нерсеге эмес, маанилүү нерсеге көңүл коюу дегенди түшүндүрүп, негативдүү эмоцияга берилбеш керек деген көз карашты туюнтат. Акыркы бөлүмдө чыйрактыктын чегинен чыгып, жаман акыбалдан калууна келүүнү же жашоодо сынып калбоону үйрөнүүнү ачып беребиз. Эртедир кечтир баарыбыз эле оор учурларга кабылабыз. Ал кандай жол менен келсе да, биздин жашообуздун сапатына тийгизген таасири чоң. Акыл эс, денени жана эмоционалдык чыйрактыкты туура машыктыруу менен жашоодогу өйдө ылдыйга туруштук берүү маанилүү. 7 жолу жыгылсаң, 8 жолу тур. Япон макалы. Чыйрактык кыйынчылыктарды жеңип чыгуу жөндөмү. Канчалык чыйрак болсок, өзүбүздү колго алсак, жашообузда мааниге ээ нерсеге кайтып баруу ошончолук оңой болот. Чыйрак адамдар максатка карай бара турган жолду билишет. Ал жолдон чыгаруучу маселелерге берилбейт. Күчтүү болушунун мааниси алардын ийкемдүүлүгүндө. Алар өзгөрүүлөргө жана тагдырдын бурулуштарына ылайыкташа билишет. Өздөрү көзөмөлдөй ала турган нерселерге гана ыкташат. Көзөмөлдөй албай турган нерселерге баштарын оорутушпайт. Рейнхолд Нибордун бейпилчилик дуасы. О, Кудай, бизди ак көңүл кыл. Кыжаалат болбой кабыл алууга. Өзгөртүүбүз колубуздан келбей турган нерселерди кыжаалат болбой кабыл алууга. Колдон келе турган нерселерди өзгөртүүгө күч кубат бер. Эки абалды айырмалай алганга акыл эс бер. Буддизм жана стоицизмдеги эмоционалдык чыйрактык. Сиддхарта Гаутама Непалдагы Капилавасту ханзаатасы болуп жарык дүйнөгө келип, бай адамдардын корчоосунда ак сарайда чоңойгон. 16 жашында үйлөнүп, балалуу болот. Үй бүлөсүнүн байлыгына ыраазы болбой, 29 жашында жашоонун башкача стилин байкап көрмөкчү болуп, дербиш катары жашоо максатын көздөп, ак сарайдан качып кетет. Бирок бул календерлик, сопулукта ал ойлогондой болбой калат. Гуатама издеген бакытты жана кутту сезбейт. Байлыкта, календерлик дагы ага жаккан жок. Даанышман адам жашоонун жыргалын көңүлдөн тышкары койбоо керек экендигин түшүнөт. Акылдуу адам бул жыргалчылыкта жашап, бирок анын колу болуп калыш оңой экендигин эстен чыгарбай жашайт. Ситиумдук Дзено өз изилдөөсүн циниктер менен бирге баштаган. Циниктер да элден безип, жердеги жыргалчылыктан баш тартып жашашкан. Алар көчөдө жашашкан, бар байлыгы жонундагы кийими. Цинизмдин эч кандай жыргалчылык тартуулабагандыгын көргөндөн кийин Дзено ал окуусун токтотуп, стоицизм мектебин негиздейт. Анын негизги идеясы жыргал жашоону жакшы көрүүнүн эч жамандыгы жок. Бир гана алар сени бийлеп албашы керек. Ал жыргалчылыктар убактылуу экенин, бир күнү жок болооруна даяр болушуң керек. Максаты цинизмдегидей бардык жыргалчылыкты жана сезимдерди жок кылуу эмес, бирок терс эмоцияларды жок кылуу. Башынан бери эле буддизм жана стоицизмдин бирден бир максаты жыргал жашоону, эмоцияны жана каалоо тилекти башкара билүү болгон. Философиялары ар башка болгону менен, экөө тең эгону ооздуктоону жана терс эмоциябызды контролдоону максат кылат. Стоицизм дагы, буддизм дагы түп тамырынан бери куттуу жашоого көнүгүү ыкмасы. Стоицизм боюнча биздин жыргал жашообуз жана каалоо тилегибиз маселе эмес. Алар бизди биротоло бийлеп алганга чейин жыргал жашоонун өзүрүн көрө берүү абзел. Стоиктер эмоциясын жашыра билген адамдарды моралдык сапаттары бийик адамдар катары эсептешет. Башка келчү эң жаман нерсе кайсы? Биз акыры көксөгөн ишибизге жеттик, бирок бир аздан кийин андан да жакшысына көз арта баштайбыз. Лотереядан утуп алып, ага сонун автоунаа сатып алабыз.
Андан кийин жел кайыксыз жашообузду элестете албай калабыз. Жакшы көрүп жүргөн кишинин же аялдын жүрөгүн багындыргандан кийин капыстан эле көздөрүбүз башка жакка алактай баштайт. Адам баласы эч нерсеге тойбойт. Стоиктер ушуга окшогон каалоо тилектердин артынан түшпөө керек деп ишенишет. Ыйманы бийик адамдын максаты тынчтык, бейкапар абалга жетүү, кыжаалат болуу, коркуу, уялуу, менменсинүү, ачуулануу, терс сезимдердин жок болушу жана бакыт, сүйүү, чыйрактык жана ыраазы болуу сыяктуу позитивдүү сезимдердин бар болушу. Акыл эсти тунук кармоо үчүн стоиктер тескери визуализация деген ыкманы колдонушат. Айрым артыкчылык же жыргалчылыктан кол жууп кала турган болсо, ага даяр болуу үчүн башка келчү эң жаман нерсени элестетишет. Тескери визуализацияны көнүгүү менен терс окуяларды элестетишке туура келет, бирок ага кыжаалат болбойбуз. Байыркы Римдеги эң бай адамдын бири Сенека укмуш жашоодо жашаган, бирок өзү стоик болгон. Ал уктаардын алдында дайыма тескери визуализацияны аткарууну сунуштайт. Чындыгында ал тескери визуализацияны элестетип гана тим болбостон, жашоосунда да колдонгон. Мисалы, бир жума кызматчысы жок жашаган же бай адам жебей турган тамак ашты жана соусундуктарды ичип жеген. Жыйынтыгында ал суроого жооп тапкан. Башка келчү эң жаман нерсе кайсы? Жакшы эмоцияга ээ болуу үчүн медитация. Тескери визуализация жана терс эмоцияга берилүүдөн тышкары стоицизмдин дагы бир негизги жобосу бейпилчилик тубанасында эмнени көзөмөлдөй алабыз, эмнени көзөмөлдөй албайбыз, ошону бирге билүү керек экенин окуганбыз. Биздин колдон келбей турган нерселерге кыжаалат болуу эч нерсени чечпейт. Эмнени өзгөртүүгө болот, эмнени өзгөртүүгө мүмкүн эмес жакшы билишибиз керек. Аны билбесек, терс эмоцияга берилип кетишибиз ыктымал. Эпиктетус, кеп сага эмне болгондугунда эмес, сен ага кандай реакция кылганыңда деп айткан. Зен буддизмде медитация каалоо тилек, эмоцияны билүүнүн жана алардан кантип бошонуунун жолу. Мээни тумандаган ойлордон гана бошотуу болбостон, оюбузга келген ой, эмоцияга байкоо салуу жана аларга берилип кетпөө. Ушундай жол менен ачуулануу, кызганыч, таарыныч мээбизди ээлеп албагыдай кылып машыктырабыз. Буддизмдеги өтө көп колдонулган мантралардын бири терс эмоцияны контролдоого багытталат. Ом мани петме хум. Ом — эгону тазалоочу айкөлдүк. Ма — кызганычты тазалоочу этика. Ни — каалоо тилекти тазалоочу сабырдуулук. Пет — мурунтан жаңылыш алынган пикирди тазалоочу тактык. Ме — сараңдыкты тазалоочу багынуу. Хум — жек көрүүнү тазалоочу даанышмандык. Мында жана азыр оомал төкмөл дүйнө. Чыйрактыкты өстүрүүнүн дагы бир жолу кайсы убак менен жашап жатканыңды билүү. Буддизмда, стоицизмда азыркы учурчакты гана көзөмөлдөй аларыбызды эскертет. Өтмүшкө же келечекке кыжаалат болуунун ордуна азыркы учурда болуп жаткан нерселерди жактырышыбыз абзел. Буддист кечили Тычичнатхан чындыгында сенин тирүү кезиң азыркы учуруң деп айтат. Мында жана азыр жашоонун даамын татуудан тышкары стоиктер дүйнөнүн оомал төкмөл экендигин эскертет. Рим императору Маркус Аврелиус айткандай, биз жакшы көргөн нерселер бактагы жалбырактардай. Жел болгон учурда алар жерге учуп түшүшү мүмкүн. Жашоодогу өзгөрүүлөр кокусунан эместигин, ааламдын өзгөчө буддисттик түшүнүктөрдүн негизги маңызын түзөөрүн ал кошумчалаган. Биздин колубуздагы нерселер жана биз жактырган адамдар акыры бир күн жок болоорун эстен чыгарбашыбыз керек. Ушуну эстеп калышыбыз керек. Бирок пессимизмге берилбейли. Бу дүйнөнүн оомал төкмөл экендиги бизди капалантпашы керек. Ал азыркы учурдо жана бизди курчаган адамдарды сүйүүгө жардам бериши керек. Адам баласы түбөлүктүү түркүк эмес деп Сенека айтат.
Бул дүйнөнүн убактылуу, өтмө, туруксуз табияты буддизмдеги негизги түшүнүк. Муну эстеп жүрүү жана бир нерсени жоготкондо ашыкча ооруудан алыс болосуң. Ваби-саби жана ичигоу, ичие. Бизди курчап турган дүйнөнүн учуп кетүүчү, өзгөрмө, жаман табиятынын кооздугун көрсөткөн япон түшүнүгү ваби-саби деп аталат. Мыкты нерседен кооздукту издегенге караганда кемчилиги бар, толук эмес нерседен кооздукту издешибиз керек. Ошондуктан япондор туура эмес же кетиги дишке баа берет. Мыкты эмес, бүтүн эмес, өтмө нерселер гана чындыгында кооз болушу ыктымал. Анткени алар кадимки дүйнөнү чагылдырып жатат. Япониядагы дагы кошумча түшүнүк ичигоу, ичие. Мааниси бул күндөр да өтөт, кайрылып келбейт дегенди билдирет. Көпчүлүк коомдук жыйындарда бул эскертүү айтылат. Ар бир мамиле, досуң, үй бүлөң, бейтааныш менен болобу, уникалдуу, ал кайра кайталанбайт. Азыркы учурду баалап, өтмүштө болгон же болочокто боло турган нерселер менен кыжаалат болуп, өзүбүздү жоготпошубуз керек. Бул түшүнүк чай церемониясында, дзен медитациясында, япон согуштук искусствосунда да колдонулат. Бардыгында учур чакка басым жасалат. Батыштагы таш имараттардын, Европадагы соборлордун туруктуулугуна көнүп чоңойдук. Ал нерсе бизди эч нерсе өзгөрбөчүдөй сезимде калтырып, убакыттын өтүшүн унуттурат. Грек-Рим архитектурасы симметрияны, кескин линияларды, заңкайган фасадтарды, өткөн кылымдын кудайларынын статуяларын жана имараттарын даңазалайт. Башка жагынан алганда япон архитектурасы заңкайбайт деле, мыкты дагы эмес. Анткени ал ваби-саби доорунда салынган. Жыгаштан имарат куруу салты анын утурумдук экендигинен кабар берет. Келечек муун аны кайра куруп алат дегенди билдирет. Адам баласынын жашоосу чектелүү жана биз жараткан нерселер түбөлүктүү эмес экендигин япон маданияты кабыл алат. Исе улуу храмы, мисалы, канчалаган кылымдардан бери эле ар 20 жылда кайрадан курулат. Маанилүүсү имараттын кылымдар бою турушунда эмес, каада салттын сакталышында. Адамдын колунан жасалган конструкцияга караганда убакыттын өтүшү менен эскирбеген нерселер каада салт болот эмеспи? Эң негизгиси биз көзөмөлдөй албай турган убакыттын өтүшү, дүйнөнүн өзгөрмө табияты сыяктуу нерселерди моюнубузга алышыбыз керек. Ичигоу, ичие азыркы учурга маани берүүнү үйрөтөт. Жашоонун ар бир моментин жыргап жаша. Ошондуктан икигайыңды табуу, ага жетүү абдан чоң мааниге ээ. Ваби-саби жаман нерседен да кооздукту табууну үйрөтөт. Чыйрактыктан тышкары жаман акыбалдан кайра калыпка келүү. Уламышта айтылгандай, алгач Геркулес Гидрага жолугуп, анын башын алганда, анын ордуна кайра 2 баш чыкканда айласы курган. Ар бир жаракат алган сайын ал жырткыч күчүнө толуп, аны өлтүрүү мүмкүн эмес болуп калган эле. Насим Талеб жаман акыбалдан кайра калыпка келүү, ириетсиздиктен пайда көргөн нерселерди мындайча түшүндүрөт. Начар, бошоң деген сөздү алсызданган, жапа чеккен кишини, нерсени жана уюмду сүрөттөө үчүн колдонобуз. Алсызданбастан зыяндуу нерсеге туруштук берген нерселерди бекем, чыйрак деп сүрөттөйбүз. Бирок алсызданып кайра күчкө толгон нерселерди сүрөттөгөнгө ылайыктуу сөз жок. Лерналык Гидраныкындай күчтүү. Алсызданганда тескерисинен күчкө толгон нерселерди сүрөттөө үчүн Насим Талеб жаман акыбалдан кайра калыбына келүү деген терминди сунуштайт. Ал чыдамкайлыктан жана бекемдиктен тышкары турат. Чыйрактык шокко туруштук берет, бир калыпта калат, жаман акыбалдан чыйралтат. Жаман акыбалдан чыйралууга оор окуя жана чукул абалдар жакшы моделдерди сунуштайт. 2011-жылы Япониянын Тогоку аймагын, Фукусима жээгиндеги ондогон чоң шаарларды жана шаарчаларды цунами кыйратты. Ал кырсык болуп өткөндөн 2 жылдан кийин биз ал жээкке барганда сааттап тарпы чыккан чоң жолдо жүрдүк.
ээн калган бензин куйган станциялардан, бош калган метро станциялардан, көчөлөрү үйдүн урандыларына, автоунаага толгон шаарлардан өттүк. Бул шаарлар алсызданган аймактар эле. Мамлекет алардын бар экенин унутуп койгон. Өздөрүнчө калыбына келтире алган эмес. Ал эми Исиномаки жана Кесеннума сыяктуу жерлер да аябай зыян тартты. Бирок бир топ жылдан кийин көпчүлүктүн күчү менен кайрадан курулду. Исиномаки жана Кесеннумалыктар чыйрак экендигин көрсөтүштү. Алар кыйроодон кийин баштапкы калыбына келе алды. Цунамини жараткан жер титирөө Фукусима атомдук электр станциясына да таасирин тийгизбей койгон жок. Токио электр энергия компаниясынын инженерлери мындай кыйроодон кайра бутка турууга даяр эмес эле. Фукусима атомдук электр станциясы ар кандай чукул кырдаалдарга даяр. Ал тилсиз жоого карата чыйрактыгын көрсөттү. Жер титирөөдөн кийинки саналуу мүнөттө Токионун каржы рыноктары жабылды. Жыйынтыгында кайсы бизнес күлдөдү. Ири курулуш компаниялары 2011 жылдан кийин өсүп өнүгүүнүн гана үстүндө болду. Тогоку жээгиндеги аймакты куруу муктаждыгы бар эле. Ушул учурда Япон курулуш компаниялары жаман акыбалдан пайда көрүп жатат. Анткени алар ошо кыйроодон улам көп пайда табышты. Келгиле эми, бул түшүнүктү биз кандайча күнүмдүк жашообузда колдоно алабыз? Байкап көрөлү. Кантип биз жаман акыбалдан чыксак болот? Биринчи кадам. Альтернатива жарат. Бир эле айлык акынын көзүн карабай, хоббиңден, башка жумуштан же жаңы ишкерликти ачуу менен акча табуунун кошумча булагын тап. Эгерде сенде бир эле айлык акы болсо, сени кызматка алган киши бир балээге кабылган күнү такыр куржалак каласың. Ошондо каржылык жактан алсызданган абалга кептелесиң. Экинчиси, сенде бир нече вариант болсо, анда негизги жумушуңдан кол жуусаң, сен көбүрөөк убактыңды экинчи жумушуңа жумшайсың. Керек болсо, мурдагыдан да көп каражат табышың ыктымал. Ошентип жашооңдогу кара күндөрдү жеңесиң, жаман акыбалдан чыгасың. Огимедеги биз сүйлөшкөн аксакалдардын 100%-нын негизги жана кошумча жумушу бар экен. Көпчүлүгү кошумча жумуш катары багбанчылык кылышып, жергиликтүү базарда өндүргөн жер жемишин сатышат. Достук жана өздүк мамиледе ушундай ойдо кетиши керек. Бул баардык чумуртканы бир себетке салба деген макалдагыдай эле. Ысык романтикалык мамиледе да айрымдар болгон энергиясын өнөктөшүнө жумшап, аны бүтүндөй дүйнө кылып алышат. Ал мамиле уланбай калса, ал адамдар баарынан кол жууйт. Эгерде алар бекем достукту чыңдап, толук кандуу жашаса, мамилесинин аягында жакшыраак абалда болушмак. Алар жаман акыбалдан чыга алышпайт. Эми ойлонуп көргүлө. Бир айлык акымдан башка нерсенин кереги жок. Мен досторум менен бактылуумун. Мага дагы жаңы эмне керек? Жашоого өзгөртүү киргизүү убакытты текке кетиргенге барабар болушу ыктымал. Бирок башкача нерсеге башкача ыкма керек. Комфорттуу зонага ыктайбыз. Бирок күтүлбөгөн нерсе эртедир кечтир баары бир болуп кетет. Экинчи кадам. Кээ бирде этият бол, кээ бирде тобокелге сал. Бул түшүнүктү түшүндүрүү үчүн финансы секторунан мисал келтирели. Сенде $10,000 болсо, $9,000 мөөнөттүү депозитке салып, калган $1,000 10 жаңы бизнеске жумша. Ар бири $100 өсүшкө ээ болгудай болсун. Эгерде алардын үчөөсүнүн иши жүрүшпөй калса, $300 жоготосуң. Башка 3 компаниянын баасы төмөндөсө 100 же $200 табасың. Жаңы иштин баасы 20 эсеге көбөйсө $2,000 же андан көп табышың ыктымал. 3 бизнес кайрадан бутуна турса да, кайрадан эле акча жасай аласыңар. Бүлүнгөн нерседен да гидродай болуп пайда табасыңар. Жаман абалдан чыгуунун жолу. Гезиттерде жарыяланган беделдүү эмес фондко $10,000 жумшап, өзүңөрдү сындыра турган зыянга учуратпастан кичине тобокелчиликке барсаңар, ал кайра сыйлыгын тартуулайт. Үчүнчү кадам.
Сени алсыздандырган нерселерден кутул. Бул көнүгүү үчүн тескери маршрутту тандайбыз. Өзүңдөн сура, мени эмне алсыздандырат? Айрым адамдар, нерселер, адаттар бизди чыгашага алып келип ызалантат. Алар кимдер жана эмнелер? Жаңы жыл чечимдерин жазып жатканда жашообузга жаңы чакырык таштайбыз. Ушундай максат коюу албетте жакшы, бирок керектүү максатты кое билүү андан да жакшы. Мисалы, тамактардын ортосунда закуска жегенди токтот. Таттууну жумасына бир эле жолу жеш керек. Карыздарыңды акырындан бир-бирден берип кутул. Начар адамдардан алыс бол. Сага жакпаган ишти кылып, убакыт коротпо. Биз аны кылууга милдеттүү эмеспиз. Фейсбукта күнүнө 20 мүнөттөн ашык отурба. Жашоодо чыйрак болуу үчүн жолуң болбой калуудан коркпоо керек. Анткени ар бир жолу ишиң оңунан чыкпай калганда өсүшкө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жаман акыбалдан чыгуучу ыкманы кабыл алсак, ар муш жеген сайын күчтүүрөөк болууга, жашоо стилиңди оңдоого, икигайыңа оюңду топтогонго жол табасың. 1-2 муш жегенди тажрыйба катары караса болот. Аны жашоого кеңири колдоно алабыз. Анткени биз максаттарыбызды тууралап, улам жаңысын жана жакшыраагын коет эмеспизби? Насим Талеб мынтип жазат. Биз башаламандыкка, ириетсиздикке, окуяларга, белгисиздикке, өзүбүздү өзүбүз тааныш үчүн кайгылуу окуяларды укканга муктажбыз. Жашоо ушунусу менен кызык. Жаман абалдан чыгууга кызыккандарга Насим Талебтин китебин сунуштайбыз. Жашоо өзү туруш турпаты менен кемчилик. Ваби Саби философиясы бизди окуткандай, убакыттын өтүшү баардыгы убактылуу экендигин билдирет. Бирок сенин икигайың анык болсо, ар бир ирмем көп мүмкүнчүлүк берет. Ошондо баардыгы түбөлүктүүдөй сезилет. Сөз аягында. Икигай — жашоо искусствосу. Мицуо Аида 20 кылымдагы эң маанилүү каллиграф жана хайку жазгандардын бири болгон. Ал өз өмүрүн өзгөчө икигайга сайган япон адамдардын мисалы болуп берет. Бул киши болгон эмоциясын 17 муундан турган поэмасына батырып, шодо каллиграфиясын колдонгон. Аиданын хайкулары азыркы учурдун маанилүүлүгү, убакыттын өтүшү тууралуу. Төмөндөгү поэма мындайча которулат. Мында жана азыр менин жашоомдогу жалгыз нерсе сенин жашооң. Дагы башка поэмасында Аида жөн гана мында азыр деп жазат. Бул чыгарма өзгөрмөлүү дүйнөгө маани бербөө сезимин козгойт. Кийинки поэмада икигайды жашоодо кантип колдонсо боло тургандыгы тууралуу айтылат. Бакытты адамдын жүрөгү аныктайт. Аида жазган акыркы нерсе токтобо, жолуңду улант дегенди билдирет. Икигайыңды тапкандан кийин аны аздектөө, ага умтулуу жашоонун маңызы болуп эсептелет. Жашооңдо ушу максатты аныктап алганда, эмнени кылсаң да боз кендирге жазган каллиграфтай, же жарым кылымдан кийин ашпоз жетекчиге чын дили менен суши жасап бергендей, бактылуу агымды кармап жасайсың. Корутунду. Биздин икигайыбыз бири-бирибиздикине окшош болбойт. Бирок бардыгыбыздын окшоштугубуз жашоонун маңызын издегендигибизде. Биз үчүн мааниси чоң нерсе менен сезимибиз бириккенде, байланышта болгондо гана биз толук кандуу өмүр сүрөбүз. Биз байланышты жоготкондо айлабыз куруйт. Заманбап жашоо бизди чыныгы табиятыбыздан алыстатууда. Мааниси жок жашоого оңой берилип кетип жатабыз. Кубаттуу күчтөр жана акча, бийлик, көңүл, ийгилик сыяктуу стимулдар бизди жолдон адаштырууда. Аларды жашоодо негизги орунга коюуга жол бербе. Туюмубуз, ынтызарлануубуз икигай менен байланышууга жардамдашуучу ички компас болуп берет. Сен жактырган нерсеңди гана кыл, жактырбаган нерседен алыс тур же өзгөрт.
ынтызарлан, сени бактылуу кыла турган нерсе менен алек бол. Ал сөзсүз эле орчундуу бир нерсе болбошу ыктымал. Аны жакшы ата-эне болуудан же кошуналарга жардам берүүдөн табышың ыктымал. Икигай менен байланышта болуунун атайын стратегиясы жок. Окинавалыктардан үйрөнгөндөй, аны издеп убара болуунун кажети жок. Жашоо чече турган маселе эмес. Сени жакшы көргөн адамдардын корчоосунда сен алек боло турчу жакшы көргөн нерсеңдин бар болушу керектигин унутпа. Икигайдын 10 эрежеси. Ошентип, бул китепти Оги менен кылым карыткан даанышмандарынан алган эрежелер менен аяктайбыз. 1. Кыймыл аракетте бол. Пенсияга чыкпа. Жакшы көргөн нерсесин кылганды токтоткондор, жашоодогу максатын жоготкондор. Ошондуктан сен үчүн мааниге ээ болгон нерселерди кылып, ийгиликке жетишип, башкаларга пайда келтирүү, жагымдуу нерсе тартуулоо, жардам берүү, расмий түрдө кесиптик иш-аракетиң токтогондо да тегерегиңдеги дүйнөнү бир калыпка келтир. 2. Кыбыраган кырашат. Шашкан шайтандын иши. Макалда айтылгандай, кыбыраган кырашат. Шашылбай аракет кылганда жашоо менен убакыт жаңыча мааниге ээ болот. 3. Курсакты толук тойгузба. Аз жегендер узак жашашы ыктымал. 80% эрежени сактап, чала той, курсак айрылганча жебесе ден соолук чың болот. 4. Жакшы досторду күт. Жакшы дос эмгекчил ары сыяктуу. Чер жазышып сүйлөшкөндө кайгы капаны унутасың. Жакшы окуялар күнүңдү жарык кылат. Кеңеш сурайсың, тамашалашасың, кыялданасың. Кыскасы, жашайсың. 5. Кийинки туулган күнүңө жакшынакай аман эсен жет. Аккан сууда арам жок деп айтылат. Токтоп калган сууга караганда аккан суу жакшы эмеспи? Ошол сыңары сенин организмиң узак убакка чыдашы үчүн кам көрүшүң керек. Кошумча көнүгүү жасоо бизди бактылуу кыла турган гормондорду бөлүп чыгарат. 6. Жылмайып жүр. Сергек мамиле рахаттануу эле эмес, дос күтүүгө да жардамы тиет. Анча эмес деген нерселердин да жакшы экендигин моюнга алуу керек. Бирок мында жана азыр деген дүйнөдө мүмкүнчүлүктөрдүн көп экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. 7. Табият менен таттуу мамиледе болуу. Адамдар шаарда жашашса да, табияттын бир бөлүгү экендигин унутпашы керек. Энергия алуу үчүн табиятка чыгып турушубуз абзел. 8. Ыраазычылык билдир. Ата-бабаңа, сага дем алганга аба, жегенге тамак берген табиятка, досторуңа, үй-бүлөңө, күнүңдү жаркыткан ар бир нерсеге, тирүү экениңди сездирген нерселерге ыраазы бол. Күндө рахмат айт. Ошондо бактылуулугуң артат. 9. Азыркы учурда жаша. Өткөнгө өкүнө бербе. Келечектен корко бербе. Бүгүнкү күн менен жаша. Дайыма эстеп жүр. 10. Икигайыңды жолдо. Артынан түш. Ичиңде ар бир күнүңдүн маанисин чыгарып турган ынта жана өзгөчө талант катылуу. Сени ал акыр аягыңа чейин мыкты жагынан көрсөтүүгө түртөт. Дагы эле икигай эмне экенин билбесең, Виктор Франкл айткандай, сенин миссияң аны табуу. Сизге узак, бактылуу, маңыздуу өмүр сүрүүнү каалап, Гектор Гарсия жана Франческ Мираллес. Авторлар: Гектор Гарсия 1981 жылы Испанияда төрөлгөн. Испания жана Япониянын жараны. 2004 жылдан бери Японияда жашайт. Мурунку программист, Японияга көчүп келгенге чейин Швейцариядагы атомду изилдөөчү Европалык уюмда иштеген.
Ал жакта үндү таануучу программаны жана Япония маркетине кирүү үчүн АКШнын Силикон өрөөнүндөгү жаңы бизнеске керектүү технологияны иштеп чыккан. Белгилүү Кирайнет Чекит.com блогунун негиздөөчүсү. Япониядагы Апенди бестселлеринин автору. Франческ Миралес 1968-жылы Испаниянын Барселона шаарында төрөлгөн. Редактор, котормочу, жазуучу, музыкант. Журналистика жана англис тили жана адабияты, немис тилин окуган. Көптөгөн сыйлыктын ээси, өзүн өстүрүү, шыктандыруучу китептердин автору. Анын кичинекей тамга менен жазылган Сүйүү аттуу романы 20 тилге которулган.